саламатсыздарбы? Сиздер менен дагы бир жолу саламдашып атканыма аябагандай кубанычтамын. Мен сиздерге адаттагыдай эле, дайымкыдай эле өзүбүз колдонуп жүрчү Forever Living компаниясынын алоэ веранын ошондой эле балдын негизиндеги жасалган продукциялары менен тааныштырам. Алардын ичинен дагы бүгүн мен сиздерге момундай палеозелени же болбосо жашылчалар талаасы деген жакшынакай тамак аш кошулмасы боюнча айткым келип турат. Бул продукция курамы эмнелерден турат? Будайдын жана беренин жаңы чыгып келаткан көк баштарынан ошондой эле бул продукциянын курамында кайен калемпири и ошондой эле балдын негизинде жасалган продукция болуп саналат. Будайдын арпанын жаңы чыгып келаткан көк баштары бул бир топ минералдарга бай. Бардык эле өсүмдүктөр жетилүү учурунда бир топ баскычтарды басып өтөт. Бирок ошолордун бардыгы жаңы чыгып келаткан көк баштарда же болбосо сойлордо эң көп белоктор, витаминдердин, минералдардын концентрациясы камтылган жаңы өскөн дандарда көп камтылат экен, өсүп келаткан дандарда. Бул ошол бирок ал убакыт бир канча эле убакытка аз эле бир жумага эле созулган убакыт болот экен. Бул ошол жаңы чыгып келаткан сойлорунан жасалган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, будайдын көк баштарында минералдардын жыйынтыгы аябагандай көп. Калий, кальций, железа, цинк деген сыяктуу, жез, фосфор, марганец деген сыяктуу минералдар ага кошумча бул өтө күчтүү антиоксидант дагы болуп саналат. Ал эми будайдын жаш сабакчалары бул витаминдердин, минералдардын жана микроэлементтердин эң бир негизги булагы болуп саналат экен. Будайдын жаңы чыгып келаткан сабагында селен жана цинк минералдары бар. Бул уруксуздукка, ошондой эле импотенциянын алдын алууда эң жакшы натыйжаларды берет. Гормондук дисфункцияларды комплекстүү дарылоодо бул теңдешсиз болуп саналат. Ошондой эле курамында Е витамини дагы бар. Бул Е витамини бул кожага аябагандай жакшы жардам бергендиктен беттеги бүдүрлөргө, бырыштарга жакшы жардам берет дагы, картаюуну бир топ артка жылдырат. Ошондой эле бул беденин тамырлары 50 сантиметрге чейин төмөн кеткендиктен жерден минералдарды, макро микроэлементтерди өтө жакшы деңгээлде өзүнө соруп алат экен. Бедедин жаңы өсүп келаткан көк башында Е, В6, А витаминдери бар, ошондой эле К витаминдери бар. Белоктордун, углеводтордун өтө жакшы жыйындысы болуп саналат. Клетчатканы, хлорофилди, каротинди өзүнө камтыйт. Бул беденин жаңы чыгып келаткан көк баштары анемияда же болбосо кандай десем, анемияда, холестериндин деңгээлин төмөндөткөндө жана ошондой эле курамындагы хлорофилл бул дем алуу системаларында, айрыкча өпкө жабыркаган учурда эң көп колдонулат. Ошондой эле кайен калемпири бул негизинен тээ байыртадан бери эле тамак сиңирүүдө, ошондой эле кан айланууну жакшыртууда эң жакшы натыйжаларды берип келатат. Ошондой салттуу медициналарда ушул нерселерди жакшыртуу үчүн кайен калемпирин колдонот. Жана ошондой эле кайен калемпиринде апельсинге караганда дагы өтө бай витамин, минералдар бар. Бул продукция жаштар, кичинекей балдарга дагы, чоңдорго дагы эң жакшы табылгыс тамак аш кошулмасы болуп саналат. Андыктан баарыңыздар коркпой эле колдонсоңуздар болот. Палеозелени бул тери ооруларына, беттеги бүдүрлөргө, бырыштарды жоюуда жакшы жардам берет. Анан ошондой эле В9 витаминдери бул нерв системасын дагы бекемдейт. Булчуңдардын нормалдуу тонусун сактайт, жарааттардын айыгышына жардам берет, терини жана былжырлуу чөйрөнү нормалдуу абалда сактайт, энергиянын бөлүнүп чыгышында катышат. Анемияда көп колдонулат, ошондой эле онкологиялык ооруларда дагы өтө жакшы жардамдарды бере алат. Онкологиялык оорулардын алдын алууда дагы өтө жакшы жардамдарды бере алат. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, ден соолукта болуңуздар. Күз келатат, андан ары кыш келатат дегендей, ошондуктан азыртадан өзүбүздүн ден соолукка көргөнчө жүрөлү. Саламатта болуңуздар. Ден соолуктуу калкы бар өлкө бул эң бай өлкө болуп саналат экен. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Эгер кызыккан суроолор болсо 0772 40 86 84 WhatsApp номерине кайрылсаңыздар болот. Баарыңыздарга ден соолук. Дагы бир жолу саламатта болуңуздар.